Рахмат, Тассымбек Арсбекович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Исламбек Жанышевич, сизди куттуктайбыз. Биринчи жолу сизге кайрылып атабыз. Эми результат болот деп ойлойбуз. Мен айтайын дегеним, буга чейин деле кайрылып келдим эле. Бирок чечилбей жатат да. Мына ошол Аксы району Өзбекстан менен 4 район менен чектешет. Жаңгы Коргон, Үйчү, Чартак, анан Үч Коргон деген райондор менен чектешет. Аларда bir 140 километрден ашык Өзбекстан менен чегара бар бизде. Чечилген жерлери бар, чечилбеген жерлери бар. Ошол жерлерден зым тартылган жери бар, тартылбаган жерлер бар да. Көптөгөн малдар өтүп кетет. Анан ошол малдар өтүп кеткенде ошол жакта жашаган туугандарына барабыз десе, маданият аркылуу же алабук аркылуу барышып атат да. Ошол малдарды деле ошол жактардан барып өтүп кеткен малдарды алып келишет. Зым тартылбагандыктан өтүп кеткен малдар аябай көп. Анан ушул буга чейин деле айттым эле. Өзбекстанда мөмө жемиш абдан жакшы өтөт. Бизде мал, ушуларды Өзбекстанга сатсак, малдын баасы кымбаттап, элдин жашоосу жакшырылат эле да, жакшырат эле. Бул көптөн бери суранышып келатат. Ушул Кербен шаарында бүгүнкү күндө 30 миңдей эл жашайт. Район боюнча ошол жерге келип, чоң базар бар, ошол жерге келип элдин бардыгы малын дагы сатышат, башка кылышат. Ошол жерден чоң базардан 1-2 километр алыстыкта, 3 километр алыстыкта эле чегара пункту бар. Мурда Сайыстын убагында болгон. Бирок бүгүн жабык турат. Ошол жерде Нанай деген Өзбекстандын айылы, ал жакта дагы базар бар да. Ошол чегара пунктун ачып берсе, элге жакшы болот эле. Элдин ошол региондун экономикасы өнүгөт эле. Мен сиздерден суранып кетип атам. Ушу мен экинчи, үчүнчү жолу кайрылып атам. Ушуну бир ачып бергенге жардам берсеңиздер, өкмөткө жеткизип. Экинчи кайрылайын дегеним, мен айтып кеткендей, Кербен шаарында 30 миңдей эл жашайт. Бирок бүгүнкү күнгө чейин стадион эчтеке жок. 3,5 гектар жер бөлүшүп койгон. Ошол жерге барып концерт коюшат, бирок жөн эле талаада эч кандай адам отура турган же трибуна эчтеке жок. Анан ошол жер бирок футбол командасы бар. Ойной турган жери жок. Ошол үчүн булар суранышып келишет көптөн бери. Ушул стадион салганга жардам берсеңиздер, башка мына региондорго салынып аткандай эле стадион салып берсе деп. 2012 жылы документи даярдалып кирген, 10 миллион сом акча бөлүнгөн, бирок акча жетпей калгандыгына байланыштуу эчтеке болбогон да, иш жүрбөгөн эч кандай. Анан ушунун проектиси даяр. Ушуга быйыл капиталдык салымдарга киргизип, азыраак болсо да акча бөлүп баштасак, акырында бүтүрөт элек деп айтып кетем. Чоң рахмат.